Медициналык милдеттүү камсыздандыруу бул Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жаатындагы укуктарын камсыз кылууга багытталган социалдык жактан коргоонун мамлекеттик формасы. Анын максаты Кыргыз Республикасында камсыздандырылган жарандарды мамлекеттик кепилдиктер программасынын жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу программасынын алкагында сапаттуу медициналык жана профилактикалык жардам менен камсыздоо болуп саналат. Кыргыз Республикасынын жарандарына дары-дармек менен камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен 790 токтому менен бекитилген мамлекеттик кепилдик программасынын алкагында жүргүзүлөт. Эң биринчи эле бул дары-дармектер менен камсыздоо жарандарыбызды баштапкы деңгээлден айтып баштасам, тез жардам аркылуу дары-дармек менен камсыз кылуу бул шашылыш медициналык жардам деп коебуз. Шашылыш медициналык жардам бардык жарандар үчүн акысыз көрсөтүлөт. Камсыздандырган жарандар деп биз мына бүгүнкү күндө иштеген жарандарды айта алабыз. Анткени алардын айлык акысынан 2% ошо милдеттүү медициналык камсыздандырууга кармалат. Ошондой эле балдар 16 жашка чейинки балдарды айтабыз биз тиги камсыздандырылган деп, пенсионерлерди айтабыз биз камсыздандырылган деп, ошондой эле фермерлерди айтабыз, алардын үй бүлөлөрүн, ошондой эле өздөрүнүн каалоосу менен өздөрү ошо полис сатып алып ошо камсыздандырууга төлөсө, биз аларды дагы камсыздандырылган жарандардын катарына кошобуз. 2016 жылдан тартып милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан гемодиализ менен дарылоонун жеңилдетилген программасын каржылоо башталган. Өнөкөт бөйрөк оорусу менен ооруган терминалдык баскычтагы оорулар көбүнчөсүн жеке менчик медициналык борборлордо ошо гемодиализ кызматын алышат да. Чындыгында бул кичине кымбатыраак турат. Ошого байланыштуу биз ошо гемодиализ алган бейтаптарга ошо мамлекеттик тарабынан кичине жеңилдиктер караш үчүн ушул долбоор менен иштеп келатабыз. Бул ГЧП деп коебуз, государственный частный партнерство же болбосо жеке менчик менен өнөктөшүү алкагында иштеп атабыз. Негизи эле бул оору менен ооруган бейтаптар Саламаттык сактоо министрлигинде кезекте турат. Саламаттык сактоо министрлигинде атайын комиссия иштейт. Ал комиссиядан өтүп, анан ошол комиссия жеңилдетилген медициналык кызмат алыш үчүн, гемодиализ алыш үчүн ошого атайын направление берип, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна жиберет. Ошондой эле акысыз бюджеттик деген да бар, анан коммерциялык деген бар. Жеңилдетилген гемодиализди алган жарандарга өтсөк, булардын ар бир сеанстын 4700 сомун биз милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан төлөп беребиз. Бейтап болсо өзүнүн чөнтөгүнөн 550 сом эле төлөйт. Анан бул жерде да чектөө киргизилген атайын жоболор бар. Мунун баары милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен анан Саламаттык сактоо министрлигинин буйруктары менен бекитилген. Ал жерде 550 сомду бейтап өзү төлөп берет. Анан бир айда 12 сеанс гана алууга укуктуу да, 12 сеанс. Андан ашык алууга болбойт. Биз андан ашык алса, биз аны төлөп бербейбиз. Жарандарды медициналык санитардык жардам менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасына ылайык дары-дармек менен камсыздоонун 2 жеңилдетилген программасы иштейт. Бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча кошумча программа жана мамлекеттик кепилдиктер программасы. Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасында атайын дары каражаттарынын маалымдамасы бекитилген. Анда 58ге жакын эл аралык аталыштагы дары каражаттары кирген. Бардыгы болуп дарылардын саны 200ге жакын дары каражаттарынын саны кирген. Ошондой эле медициналык буюмдардан 3 аталыштагы медициналык буюмдар кирген. Ооруканага жаткан оорулар ушул мамлекеттик кепилдик программанын алкагында ушул өздөрүнүн категориясына жараша жеңилдик алган категорияга кирип калган болсо, акысыз дарыланган
категорияга кирген оорулар дагы мамлекеттик кепилдик программасында ушул 48 көрсөтмөсү бар, социалдык жана медициналык көрсөтмөсү бар оорулар жатышат. Булар акысыз дарыланышат, толугу менен кошумча төлөм төлөшпөйт. Стационарга дары-дармектердин баары акысыз болот. Программанын негизги иштөө принциби дарыгердин жеңилдетилген рецепт боюнча сатылып алынуучу дары-дармек каражаттарынын наркынын бир бөлүгү гана бейтап тарабынан төлөнөт. Калган бөлүгү дарыканаларга милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарынан орду толтурулат. Эми бул дары каражаттарын алыш үчүн кандай тартиптер бар? Биринчиден, биздин жарандар өзүнүн жашаган жеринде үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда каттоодо туруш керек. Ошол каттоодо турган камсыздандырылган жарандар ушул кошумча программанын дарылары менен пайдаланууга укугу бар. Ошондой эле мамлекеттик кепилдиктер программасында дагы 5 оорунун аталышында берилүүчү атайын дарылардын тизмеги да бар. Ал дагы ушу токтом менен бекитилген, алардын өлчөмү да бекитилген да. Бул кайсы оорулар? Шизофрения оорусу менен ооругандар, ошондой эле ар кайсы бузулуулар, психическое расстройство деп коебуз, ушул оору менен ооругандар, эпилепсия, талма оорусу менен ооругандар, ошондой эле онкологиялык терминалдык стадиядагы ооруган ооруларга берилчү атайын дары каражаттары бар. Буларга дагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан атайын рецепттер жазылып берет. 2018 жылы дары-дармек каражаттарына жеңилдетилген рецепттерди жазып берүүнүн маалымат системасы иштелип чыгып, электрондук форматта ишке ашырылган. Бул рецепттердин 2 түрү бар. Кошумча программадагы рецепттер кошумча программадагы берилүүчү дары каражаттарына атайын көк түстөгү рецепттер жазылат. Ал эми кепилдиктер программасына да берилүүчү дарыларга бул сары түздөгү. Мунун формалары 109 деп коебуз. Атайын токтом менен да эрежелер менен саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен да бекитилген да. Ушул багытта ар бир аймактык башкармалыктагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башкармалыктары атайын келишим түзүп, мунун баары дарыканалар тарабынан ишке ашырылат. Ушул Ысык көлгө проект болуп жаңы кирип, 3 району иштеп баштады. Эми Ош областына таркап атат. Эми Кудай буйрса, ушул быйылкы жылдын аягы менен кийинки жылдын башы менен ушул биздин облуска дагы электрондук рецепт жазуу боюнча чоң санариптештирүү, компьютердештирүү жакшы бир компьютеризация боюнча жакшы бир иштер жүргөн атат да. Кыргыз Республикасында кургак учукка каршы күрөшүү боюнча стратегиянын алкагында бейтапка негизделген ыкмаларды колдонуу менен кургак учук менен ооруган оорулууларды амбулаториялык деңгээлде дарылоо киргизилди. Бейтаптын жакынкы медициналык мекемеден дары-дармек каражаттарын кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Гемофилия менен ооруган балдарга, 16 жашка чейинки балдарга дагы жеңилдиктер каралганда 6500 эл аралык бирдикте ушу кан концентраты деп коебуз, ушул факторлорду ошол берилип туруш керек да. 200дөн ашык бала атайын каттоодо турат. Ал балдарга үзгүлтүксүз жылыга 20 миллиондон ашык, мына бүгүнкү күндө ал 25 миллионго чейин жетти. Ушул суммада бөлүнгөн суммага саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жана эне жана балдарды коргоо институту ошолор тендердин негизинде дары каражаттарын сатып алып, анан толугу менен камсыз кылып келе жатышат. 2018 жылы өкмөттүн тапшырмасын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги саламаттык сактоо секторундагы адистердин эмгек акысын жогорулатуу менен бирге жаш кадрларды тартуу колго алынган. Нарын шаарынын мэриясы тарабынан дагы ушул жаңы келген дарыгерлерге ушул квартирасынын маселесин чечүү үчүн ай сайын 3000 сомдон 5 дарыгерге акча берип, ушундай бир жеңилдиктер берилип атат да. Ушул жаш дарыгерлердин келүүсүнө шарттар түзүлгөнгө аракеттер жасалып, ушу иш аракеттер жүргүзүлүп атат.
Бирок кетем деген баягы дарыгерлерди дагы кармоо кыйын экен. Ошон үчүн биз аларды абдан бир жакшы стимул кылып, бир жакшы жардамдарды берсек, ошону тартыш керек да. Буларды бардык жактан бир аларга колдоо көрсөтүп, анан жерибизге ушул аларды жаш кадрларды тартпасак, акыркы жылдары ушул 100дөн ашык дарыгер жетишпейт деген бул абдан чоң маселе. Бул дагы болсо элибизге, жарандарыбызга ошол сапаттуу медициналык кызматтын толук кандуу берилбей туруп аткандыгын дагы баягы айтып кетсек болот да. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде балдардын кош бойлуулугу боюнча каттоого турган аялдардын ооз көңдөйүн профилактикалык кароо, шашылыш медициналык жардам, анын ичинде дары дармек каражаттары менен дарылоо. 10 жашка чейинки балдардын, 70 жаштагы жана андан улуу пенсионерлердин кош бойлуулугу боюнча каттоого турган аялдарды ооз көңдөйүн санациялоо акысыз жүргүзүлөт. Ошол эле мамлекеттик кепилдик программасынын алкагында дагы ушул энелерге жана балдарга карата ооруп келгенде ар бир жеңилдиктер каралган. Кош бойлуу аял ушул учетко тургандан баштап бардык лаборатордук диагностикалык изилдөөлөрдү мейли амбулаторлук шартта болсун, мейли ооруканага жатып калсын, акысыз болот. Төрөткө келген аялдар, андан сырткары социалдык жана медициналык жактан көрсөтмөсү болуп, боюнан алдырууга келген аялдар жана төрөттөн кийин кабылдоо болуп калса 10 жуманын, аптанын мезгилинде булар дагы акысыз дарылана алышат да ооруканаларда. Шашылыш медициналык жардам бул жашоо көрсөткүчтөрү боюнча өмүргө коркунуч жараткан жана шашылыш түрдө медициналык жардамды талап кылган учурда кокустан болгон кырсык, травма, уулануу, башка оорулар жана абалдар аркылуу бейтаптарга көрсөтүлүүчү медициналык жардам булар шашылыш тест медициналык жардам кызматы, менчигинин түрүнө карабастан саламаттык сактоо мекемелери шашылыш консультативдик медициналык жардам тарабынан көрсөтүлөт. Амбулаторлук шартта оорулуу дарыгерге келген кезде, үй бүлөлүк дарыгер тобуна келгенде ушул токтоосуз медициналык жардам деп коет. Токтоосуз медициналык жардам дагы бардык жарандарыбызга акысыз болуш керек. Биринчи 3 күнгө ошол мисалы курч кармап калган ооруларга, гипертония оорусу болуп, давлениясы менен, давление криз, артериальный криз менен келип калса, ошондо сөзсүз түрдө ошол токтоосуз медициналык жардам көрсөтүп, башкача айтканда кан басымын түшүрүп туруп, колуна бир 2 күнгө дарысын берип, андан кийин анан ушул амбулаторлук шартта үйүнөн камсыздандырылган жаран болсо, жеңилдетилген түрдө рецепт жазып берип, ушул дарылайт да. Шашылыш көрсөткүчтөр боюнча стационарга келип түшкөн бардык жарандарга көрсөтүлүүчү стационардык жардам өмүргө коркунуч жаратуучу абалдан чыгып, гемодинамика жана дем алуу көрсөткүчтөрү туруктуу болгонго чейин бекер көрсөтүлөт. Андан кийин ооруканага жаткыруу же амбулатордук шарттарда дарылануу үчүн зарыл болгон жолдомо каты барлар пландуу стационардык жардам көрсөтүү шарттары боюнча дарылоого өткөрүлөт. Амбулаторлук шартта камсыздандырылган жарандарыбыз үчүн атайын жеңилдетилген рецепт аркылуу камсыз кылуу боюнча ушул кошумча программа деп коет, кошумча милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасы иштелип чыккан. Бул ушул 2001 жылдан баштап жакшы иштеп келе жатат. Жылына биздин ушул камсыздандырылган жарандарыбызга, мен өзүмдүн облусубуздун жарандарын айта турган болсом, 13 миллионго чукул акча жылына ушул кошумча программанын алкагында берилет. Атайын ушул дарылардын тизмеги бар, 58 тизмеден турган маалымдама чыккан. Ошол маалымдаманын ичинде дары-дармектерге көрсөтмөсү болсо, үй бүлөлүк дарыгер тобуна оорулуу келсе, дарыгер рецепт жазып берет, жеңилдетилген түрдө рецепт жазып берет. Ал эми бул рецептти бул жаран милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ар бир аймакта башкармалыктары бар. Ошол башкармалыкка келип, башкармалыктар менен келишим түзгөн дарыканалар бар. Ошол дарыканага келип 50-60% жеңилдетилген түрдө арзан ала алышат. Шашылыш медициналык жардам дары каражаттары менен медициналык багыттагы буюмдарды кошо алганда Кыргыз Республикасынын бардык жарандарына бекер көрсөтүлөт. Камсыздандырылган жарандар жатып дарыланса дагы алар минималдык түрдө кошумча төлөгөнү бар. Андан сырткары ушул атайын ошо областтын аймагына размерлер менен төлөнөт. Мисалы камсыздандырылган 840 сом төлөп жатат. Ал дагы акча төлөп жатканына карабастан
болгон дары дармектердин баардыгы ушул тамак ашы баардык медициналык жабдыктар аркылуу изилдөөлөр, лаборатордук диагностикалык изилдөөлөрдүн баары акысыз жүрүш керек. Амбулатордук шарттардагы адистештирилген медициналык жардам стационарлардын амбулатордук диагностикалык бөлүмдөрүнүн, стационарлардын консультативдик диагностикалык бөлүмдөрүнүн, үй бүлөлүк медицина борборлорунун, жалпы дарыгерлик практика борборлорунун адистери тарабынан көрсөтүлөт. Кан басымы көтөрүлгөн учурда келсе болот, антибиотиктер бар ал жерде, шприц бар, бронхиальный астмага каршы, аз кандуулукка каршы ушул дары дармектер бар да, бул баары амбулатордук шартта муктаж болгон ооруларга жазылып берилет. Узак же дары каражаттарын такай колдонуу талап кылышкан өнөкөт оорулуу бейтаптар үчүн дары дармек жагынан жардам төмөнкү учурларда бекер берилет. Инсулинге муктаж кант диабети, инсулинге муктаж эмес кант диабети, гемофилия, кургагучук. Амбулатордук шартта үй бүлөлүк медицина борборунда жана үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда дагы ушу дары каражаттарына, дары дармекке такай колдонулушу талап кылынган оорулар бар. Бул кант оорусу, инсулинге муктаж болгон кант оорусу, инсулинге муктаж болбогон кант оорусу, кургагучук оорусу, гемофилия оорусу, ушуларга дагы үй бүлөлүк дарыгерлер топторунан акысыз берилиши керек. Социалдык макамы боюнча амбулатордук деңгээлде жана стационарларда бекер медициналык санитардык жардам алуу укугуна ээ жарандардын категорияларынын бир нече түрүн атай кетели. Булар улуу ата мекендик согуштун катышуучулары, Баткен окуяларынын майыптары. Эл аралык терроризмге каршы күрөшүү боюнча согуштук иш-аракеттердин жүрүшүндө жабыр тарткан жана майып болушкан жарандар, концлагерлердин мурдагы туткундары, Ленинград шаарынын блокадачылары, 70 жаштан жогорку эмгек ардагерлери, Баатыр эне ордени менен сыйлангандар, социалисттик эмгектин баатырлары, башка мамлекеттердин аймактарындагы согуштук иш-аракеттердин катышуучулары, аскердик кызматтын милдетин аткаруу учурунда жаракат алып, майып болуп, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер, эмгектик ошондой эле кесиптик же жалпы оорунун кесепетинен биринчи жана экинчи топтогу майыптагы бар ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, көрүү жана угуу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, бала кезинен тартып ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки балдар жана 5 жашка чейинки балдар. Бүгүнкү күнү биз ушул толук кандуу элибизди камсыздандыруу боюнча көп иштерди алып барып атабыз. Камсыздандырылган адамдарыбыз ошол эле иштебеген, ошол эле жөлөк пул албаган, пенсия албаган катмардагы адамдар болуп калып атат. Аялуу катмарлар да бул жака кирип кетип атат. Ошондуктан биз ушул калган элибиздин камсыздандырылбаган адамдарыбызга ушул камсыздандырыш үчүн медициналык жактан милдеттүү медициналык полисти таркатуу ишин алып барып атабыз. Ал полистердин наркы бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандары үчүн 1200 сомду түсөт. Ал эми чет элдик жарандар болсо айына 1012 сом төлөш керек. Ошондо бир жылда 12 миң сомдон ашык төлөп калат. Бул полистин мөөнөтү бир жылга гана берилет. Полисти алыш эң жөнөкөй. Өзүнүн жашаган жеринде милдет ошол үй бүлөлүк медициналык борборлорго кайрылса, паспорту менен ошол жерде атайын арыздын формасы бар. Ошону толтурса 15 күндүн ичинде полис берилет дагы, анын полис как камсыздандырылган жарандар катарында бардык укуктарга ээ болушат. Мамлекеттик кепилдиктер программасына ылайык калкка өз убагында маалымат берүү жана жарандардын кайрылууларын өз убагында кароо үчүн 113 байланыш телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот.